Ташталган бала. Автору Асанбек Кулманбетов. Окуган Адилет Чубаков. 3-чү аудио бөлүм. Сырдуу жаңылык. Дарбаза такылдаганда Аскар ойгонуп кетти. Дагы тыңшады. Бул сапар 2-3 жолу катуу тарсылдады. Шашып туруп, шымын кийип, үстүнө бирдеме жамына калды. Бул кезде Сейил да ойгонуп кеткен. Тынччылыкпы деги, эмне болуп кетти? Деп Санаркай кобурап калды. Аңгыча дүрүр эткен машинанын үнү угулуп, жүрүп кеткени билинди. Адашкан немелер го. Таңкы 4-тө ким келмегиле? Кетти окшойт. Деп сүйлөгөн Аскар кайра кайрылып, төшөккө жатмакчы болду эле, сырттан чыккан үндү угушуп, экөө тең селее калышты. Бул эмненин үнү? Ой, бала ыйлап атабы? Басчы карайлы. Деп экөө шашып бушуп сыртка чыкканча эле ыйлаган баланын үнү даана угулду. Дарбазаны ача беришти эле сыртта калың оролгон, ыйлап жаткан баланы көрүштү. Алгач экөө бири-бирин карап селее түшүштү. Те көчө ылдый катуу бараткан машинанын үнү угулуп, жарыгын карап турушту. Качан гана жарык жоголуп, машинанын үнү угулбай калганда балага карашты. Таштап кеткен турбайбы? Ким таштады экен? Эмне болсо да алып киреличи. Үйгө алып киришкенде кыздары да баланын үнүн угуп туруп келишти. Аңгыча Сейил кыздарына минтти. Тиги авамдарды, жеңимдерди чакырып келдечи. Эмне кылабыз эми? Эркек бала экен. Төрөлгөнүнө 1 жумадай болгон эркек бала эмчек издегендей эрдин соруп, чукуранып атты. Кор кылбай багып алгыла деген гана 1-2 ооз жазылган кат бар экен. Ороо чулгоосу менен экен. Муну жакшынакай эле төрөгөн болуш керек. Анан таштап кеткен. Силердин эркек балага зар болуп жүргөнүңөрдү билген үчүн силерге таштаган тура. Ак жолтой болсун. Артынан эркек балдарды эриште келсин. Ой, милиция чакырсаңар алып кетет. Андан көрө унчукпай эле багып алгыла. Төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк алып аласыңар. Бактылуу болсун, дешкен бир туугандар, кошуналар батасын берип атышты. Таксинин жылганы тозоктой болуп, айылга жетмеги азап болду Гүлзардын. Акыры тааныш үйдүн дарбазасына жеткенде гана баятан жүрөгү дүкүлдөп, бир башкача сезимге берилип алган Гүлзар машинеден атып чыккансыды. Аңгыча үйдөн балдар чыга калды. Гүлзар базарлык деген баштыгын алып түшүп жатканда Таекес да чыгып келди. Гүлзар, келе кой, деген Жалил Гүлзарга кучак жая, бетиненөө учурашканы менен ичинен кабатырланып турду. Дастаркон четинде ар кайсыны сүйлөшүп атып, акыры көкүрөгүнө бук болуп, батпай бараткан суроосун берип калды. Баягы Аскар байке кандай жүрөт? Такыр эле каттабай калдыңар го? Ал иштеп атабы? Үй бүлөсү менен жакшы эле турушабы? Эч нерсе билмексем болуп сурап атканына Жалил жооп бере албай калды. Жалилдин аялы кеп баштап кетти. Кокуй. Ал Аскар акчага көп кеттиби айтор, аябай ичип кеткен. Ичкенде да дайынын таппай калганча ишшө. Байкуш аялы Сейил эмне кылсын? Анын сарсанасы менен оорукчан болуп, инсульт болуп, ооруканадан ооруканага жатып чыкты. Эмнеге жөн эле иче берет бекен? Деген Гүлзар ого бетер сөз ырбаткансыда. Ошо жөн эле ичпегенинде болуп жатпайбы? Чөнтөгүндө акчасы көп болсо ичет да. Сейил Жалилден да кайра сурап, шаардан бирөөнү таба алган жок беле деп. Ошентип чекишкен неме жумушунан да чыгартып алды. Антпесе Сейилде кыздарын карабай калыптыр. Жөн эле бирдемелерди айта бересиңби? Ошо аялдар силердики жаман да. Жөн эле аныгына жетпей, кызганычтан эле жумушунан бошотподубу? Керек болсо так ошол жумушунан бошотуп салгандан кийин ичип кетпедиби? Эмне болду акыры? Өз баштарына эле тийип атат. Аз жерден Аскардан бирөтөлө айрылып кала жаздашты. Деген Жалил аялын тыйды. Аялы унчукпай калды эле. Жалил Гүлзарды сырдуу карап калды. Бир саамга. Анан кантип атышат? Жакшы элеби? Деп Гүлзар чебелене сурап ийди. Аскардын эшигинин алдына бала таштап кетишти. Деди дагы эле сырдуу тигилген Жалил. Гүлзар көзүн ала ачканы менен тынчсызданганын жашыра албады. Анан ким экен? Ким экени белгисиз да. Таштап кетишиптир. Эркек бала экен, багып алышты. Баланын атын Бакыт коюшуптур. Бакыт? Жакшы экен. Баласы жакшы эле экен? Жакшы эле багып атышат. Ал эмес Сейилдин кичүү кызы 3кө чыгып калган. Сейил ооруп доктурга жатканда эмчектен чыкты деп аткан.
Бирок тиги бала тойбой, соронбой ыйлай бергенде айласы кеткен Сейил эмчегин салган экен. Бечара наристе чопулдатып соруп кириптир. Эмнегедир Сейилден сүт чыгыптыр. Азыр кадимкидей эмизип чоңойтуп атат. Ошондойбу? Деген Гүлзар тилин тиштеп алганса да ойлуу отуруп калды. Бир чети көңүлү жайлана түшсө, экинчиден өз кан жанынан жаралган баланын башка бирөөнүн боорун сыйпалап, эмчегин эми атканын элестете, энелик кызганычы арта, жүрөгү бырчаланып, тилинип кеткенси да. Тайжеңеси сыртка чыгып кеткенде Жалил тайекесине минтти. Тайеке, тайжеңем менен бир шылтоо таап, Аскар байкенине барып келсе болобу? Жалил да үнсүз сырдуу тиктеп турду. Акыры толук түшүнгөндөй болду. Акырын башын чайкай. Гүлзар, тил алсаң, алардыкына барбай эле кой. Аскардын келинчеги ансыз деле шаарда таап алган бирөөсү бар беле деп сурамжылап жүрөт. Аскар өзү да жаңыдан жакшы болуп келе жатат. Аларды жайына койгонуң. Гүлзар унчукпай калды. Зыпылдаган колго кармалгыс убакыттар өтө берди. Аскар кадимкидей абалына келгендей болгон менен көп сүйлөбөс, кээде жалдырама тийгендей отура бермей адатта болуп калды. Толук акыл эстүү деп айтууга болбойт эле. Аябай унутчак. Эмнегедир кыздарына анча көңүл бөлбөй багып алган Бакытка айрыкча кароо мамиле кылып, аны үйдө жүргөндө колунан түшүрбөйт. Улам чоңойгон сайын анын колунан кармап, кайда болсо жетелеп жүрөт. Сейил деле толук тыңып кете алган жок. Жарым жана абалда жүрдү. Анын көп учурда сарсана болгон жери улам чоңоюп келе жаткан Бакыттын Аскарга коюп койгондой окшоштугу эле. Айрыкча кээде кыздарынын альбом көрүп аткандагы Аскардын кичинекей кезиндеги сүрөтү менен Бакытты салыштырышып, карасаң, Бакытчик менен атамдын кичинекей кези окшош экен. Ата апа карасаңыз, кичинекей атам менен Бакытчик окшош деп жарыша талашып, сүйлөшүп жатышкандары ого өтөр жүрөгүн өйтүп ийерле. Аларга кошулуп бир нерсе дей албай, ичинен эзиле баш ийкеп койчу. Ошого жараша чындап эле окшоштугу кызганычын арттырып, ичи тызылдап чыкчу. Өзүнчө отуруп алып, кимдеги, эмне мынча окшош бекеринен эмес. Эмне үчүн биздикини алып келип таштайт? Тиги болсо деле эч нерсе менен иши жок, деп кейип кепчеп кобуранып калат. Капысынан бир шуркуя кирип келип, бул Аскар экөөбүздүн балабыз болчу деп талашып, үй бүлөгө бөөдө чуу салчудай туюлат. Ушундай сарсана аны чүнчүтүп жүрдү. Айрыкча Аскардын кем акылдай жүрүшү жүрөгүн эзип атты. Ар кандай ойго берилип кетет деле, кайрадан баланын айланасына келип токтойт. Жылдар өтүп, бири-бирине окшош күндөр уланган сайын, жашына жаш кошулган Гүлзар төрөлгөн уулунун күнү келген сайын аны эстейт. Сандыгын ачып алып, төрөтүйүнөн алган барактарды карайт. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктү колуна алып, андагы Аскар уулу Мурас деген жазууну окуп алып, оор үшкүрүнөт. Көзүнөн тынымсыз куюлган жашты арчый солуктап алат. Ал күнү тасмалды жакшы даярдап, өзүнө жакын келиндер же жакшы саналаштар менен отуруп алып, жоготуп алган уулумдун туулган күнү эле деп эскерет. Башка эч нерсе айтпайт. Тигилер да сурай албайт. Каректеги айланган жашын сүртүп, үшкүрүнө Мурас баламдын туулганына 6 жыл болот, дейт. Көмөкөйүнүн сыздаганын жашыра албай. Көз алдында Аскардын көчүрмөсү болгон Мурасын элестейт. Тайжеси айткан, Бакыт бактылуу ойноп күлүп жүргөнүн элестетет. Ичинен өзүн өзү кектеп, өзүн өзү жек көрүп, акмак, акылсыз болбосом эмне үчүн алып барып таштадым экен? Эмдигиче менин кубанычыма ортоктош болуп жүрбөйт беле? Балким өгөй эне өгөйлүгүн кылып, байкуш уулумду кор кылып жүрсөчү деп ойлоп алат. Аны ойлогондо ичиркенип жиберет. Жок, менин уулум атасы менен. Атасы аны эч качан кор кылбайт, жаман ойлобоюнчу деп өзүн өзү сооротот. Аскар ал күнү Бакытка костюм шым кийгизип, дептер, ручка салынган сумканы жонуна асып, бетинен өпкөн Сейил. Көрдүңбү? Сен бала болдуң. Бизди багасың. Мектепте тартиптүү бала болуп, жакшы окуу макулбу? Деп атасына кошуп берип, мектепке жөнөттү. Бул күн 1 сентябрь болуп, 7 жашка чыккан Бакыттын мектепке барган күнү эле. Аскар жумуштан келип Бакыттын сабагын окутуп аткан. Аларды карап жылмайып отурган Сейил бир маалда атасы менен баласы тамак пышты, жүргүлө. Тамак пышты, деди. Атасынын колунан жетелеген Бакыт, жүрө ата, тамак жели, анан улантабыз, деди.
Сейил Бакыттың күндөлүгүн алып, андагы жалаң 5 деген бааларды карап, ыраазы боло жылмайып алды. Өзүңүз айтып коюп, өзүңүз отуруп аласыз да, жүрбөйсүзбү? Жүрүңүз тамакка, деп Сейилдин да колунан тартты. Сейил адатынча дивандын кырын таянып туруп, бутун сүйрөй басып жөнөдү. Тамак жеп атып Бакыт быдылдап сүйлөп, үй базар болуп тамак жеп атышкан. Аңгыча Бакыт минтип калды. Апа, апаке, сиз мага бир инни төрөп бербейсизби? Инни бөбөгүм болсо жакшы да, деди. Айтайын деп айта албай жүргөнүн ичине батпай кетти. Айтып алды. Ия, ошондойбу? Анда макул. Сага бир инни төрөп берейин. Омей апа, чындап элеби? А бизге дагы бир инни төрөп бересизби? Качан төрөйсүз? Кыздар биринен бири жарыша сурап киришти. Аскар да Сейилди суроолуу бир чети таң кала карап калды. Силер сурабайсыңар, же атаңар сурабайт. Мына бул жерде силердин иниңер бар. 4 ай болду, деген Сейил бөрсөйүп калган курсагын сылагылады. Аскар тура калды. Чын элеби? Бирок врачтар сени төрөгө болбойт деп жүрбөдү беле? Деп сурап жиберди. Ура, инилүү болом, деген Бакыт тура калып, чурук апарып Сейилдин мойнунан кучактап өпкүлөп калды. Кыздар да Сейилди тегеректеп өпкүлөп атышты. Бул күнү Аскар менен Сейилдин үйүнө майрам түшүрүп койгонсуду. Кыздар сүйүнүп, өздөрүнчө кичинекей инисин көтөрүп ойнотуп, жетелеп жүргөнүн элестетишип, өздөрүнчө эле базар болуп атышты. Аскар бир чети сүйүнсө, бир чети Сейилдин ден соолугун ойлоп, эки анчы ойдо болуп атты. Өзүң кыйналып калбайсыңбы? Деп сурап, Сейилдин көздөрүнө тигилди. Көптөн бери биринчи жолу Сейилге өзүнчө мамиле кыла эле. Сейил да эч нерсе айта албай, Аскардын чебелене сурап көңүл бурганына эреркеп кетти. Көзүнөн сызылып чыккан жашты арчый. Кудайым бар, деди оорушкүрүнө. Күндөр өтүп Сейилдин курсагы чоңоюп, эти да оордоп, ого бетер отуруп турушу кыйындап калды. Отурса бирөөнүн жардамысыз тура албайт. Турса туалетке араң басып келет. Кээде эч кимге көрсөтпөй, көз жашын тымызын агза ыйлап алат. Жараткан, аман эсен көз жарсам экен. Кудай жаманчылыгыңды көрсөтпө. Бүт эле эркек төрөйсүң деп атышат. Кыздарды, бакытымды инилүү кылсам экен, деп Кудайга жалынган. Адаттарынча тасмал четинде шатыра шатман чай ичип отурушкан. Күндөн күнгө арыктап, бет сөгүлө көрүнүп калган Сейил курсагын сылап коюп отурат. Аңгыча сабагынан жаң эле келип, курсагы ачканынан бурдап нан согунуп, чай ичип жаткан Бакыт нан чайнаган бойдон сүйлөдү. Апаке, бирдеме айтайынбы? Айта кой. Жана дегенчи, окуудан келатсам улан тийишет. Анан дегенчи, сабап койдум эле мени сөгүп туруп, сен деген таштанды боласың, сени таштап кетишкен дейт. Эмнеге антип айтты, апа? Ия, эмне дейт? Деген Сейилдин өңү жуулган чүпүрөктөй бозоро түштү. Ошол бойдон эриндери титиреп, колдору карыша баштады. Аны көрүп Аскар тура калып, "Эй, Сейил, кантесиң? Сейил дейм, өзүңө келчи, карманчы", деген бойдон отурган жерге жаткыра башын жөлөп, чурулдап ыйлап ийген кыздарга унчукту. "Ыйлабагыла, жөнү жок. Силер ыйласаңар апаңар ого бетер ооруйт. Андан көрө жаздык алып келгиле. Бирөөңөр медпунктка чуркагыла, врачка". Врач машина менен келип, Сейилге оору басаңдатуучу дары сайып, Аскар болуп райондук ооруканага алып кетишти. Аскар таң атканча ооруканада болду. А дегенде реанимациядан көзү өтүп атса, карбаластап чуркаган врачтар операционныйга алып кирип кетишкенден бери анын эшигин акмалап атты. Канча саат өттү ким билет. Бир маалда врач аял чыгып, кабинетине баратканда Аскар алдынан тосо калды. Врач үнсүз кабинетин көздөй жаңсады. Аны ээрчип кабинетине кошо кирди. Врач муздаткычтан суу алып чыгып, кулкулдата жутту да, араң чыдап суроолуу олтурган Аскарга тике карай албай айтып кирди. "Бул сапар инсульттун акыркы чеги кармаптыр. Айла жок, курсагындагы баланы алууга туура келди. Баланы сактап калабызбы дедик эле, мүмкүн болбоду. Эркек бала экен, айла жок болуп калды. А келинчегиңизден үмүт бар. Колдон келген болгон аракетти жасайбыз. Азыр реанимацияда болот. Сен жигит андан көрө барып тамактанып кел. Азыр бул жерде турганың менен пайда жок. Үстүнө да кийире албайбыз." Аскар шылкыя басып сыртка чыкты. Райондун борборунда жөн эле ой келди басып жүрдү. Базарга барып бир ашканага кирип шам-шум этти. Кудайдан тилегени Сейилдин айыгып кетиши эле. Канчалык жакшы нерсени ойлогону менен болбой эле ою жамандыкка келип кептеле түшөт.
кокус деп алат да көзүнө бир нерселерди элестетип алып, кайра ал оюнан өзү чочуп алып, жок, Сейил айыгып кетет. Кыздарды кантип жетим калтырсын? Андай болбош керек, деп кайра өзүнө өзү жооп берет. Өзүн өзү алаксытып, жаман ойлорго жакындаткысы келбей, илки басып отуруп кайра ооруканага келди. Врачтардан жакшылыктуу жооп ала албай койду. Болгону реанимацияда экенин билди. Бир маалда врач аял дагы өзүнө чакырды. Аскарды маңдайына отургузуп алып мынтти: Аскар, эми сен деле жаш бала эмессиң да, туурабы? Экөөбүз жакшылап кеңешели. Биз болушунча аракет кылабыз. Бирок Сейилдин абалы өтө эле оор. Эртеңкиге чейин болгон күчтүү укол менен кармап көрөлү. Балким шыпа болсо айыгып кетер. А сен болсо бул жерде турганың менен эч пайда жок. Келинчегиң реанимацияда болгондон кийин ал жака эч кимди киргизбейбиз. Андан көрө үйүңө бар, туугандарыңа айт. Балдарыңды ыйлатпай алдын ала камга шегиңди көрүп, эртең менен кел. Баарына даяр болушуң керек. Башка түшкөн тагдырдан эч ким качып кете албайт. Түшүндүңбү, Аскар? Аскардын дене бою титирей түштү. Башынан ылдый муздак суу куюп жибергендей ичиркенип алды. Эжеке, чындап эле эч ылажы калбай калдыбы? Балдардын күнөө эмне болот? Ошолордун жакшылыгын көрсө болбойт беле? Балким жакшы болуп кетер. Балким. Ошентсе да үйүңө барып кел. Аскар коридорго чыга берип, дубал таяна туруп калды. Кантип эле бизди таштап кетсин Сейил, деп үнү каргылдана бышактап алды. Аскар иниси менен ооруканага келип, 3-чү этажга көтөрүлө бергенде, эмнегедир буту тушалган немедей инисине кайрылды. Барчы, сен барып сурачы врачтан. Иниси шыкылдай басып врачка кирип кетти. Бирткеден кийин бир медсестра Аскардын жанына басып келди. Байке, сизди врач чакырып жатат. Чоң кыз, Сейилдин абалы кандай? Деген суроо жоопсуз калып, шарт бурулуп басып кетти. Аскар врачтын кабинетине кирип баратып эле түшүндү. Иниси жүзүн буруп, ыйын жашырып, ары карап кетти. Эже, эмне болду? Сейилге бирдеме болду, эже? Аскар, айланайын, отура кой. Тагдырдын жазмышы ушул экен. Дегичи эле иниси ыйлаган бойдон Аскарды кучактай калып ыйлап жиберди. Байке, жеңемен айрылган турбайбызбы? Бала менен энени Кудай айырбасын, эркекти айымынан ажыратпасын. Чыр караган 5 кыздын үнү, жалгыз бакмабул бакыттын ыйы чырылдап басылбай атты. Ар бир өкүрүп ыйлап келген адамдар араң сооротуп атышты. Сай сөөктү сыздаткан ый качан гана сөөктү жайына коюп келип, элдин аягы союлуп, Аскардын туугандары Сейилдин жакындары калганда гана тыйылгансыды. Алар Аскарды ортого алышып, акыл насаат кайрат айтышты. Акыры 5 кызы уулу бакыт менен Аскар калды. Аскарга көңүл айтып, ачууну ачуу басат дегендер ичкиликти кайрадан озандырып койгон. Ошол бойдон күнүгө оозунан арак кетпей калды. Коңшу колоңдор, туугандар канчалык айтышканы менен Аскар ичкиликти токтотпой атты. Бир күнү эртең менен эрте Жалил киргенде Аскар жаңы эле туруп, улам көчө жакты кылчактай карап, дене бою калчылдап, эмне кыларын билбей аткан. Жалил менен учурашканда көзүн ала качып, колу калчылдап араң эле учурашты. Бир саамга Аскарды көз жүгүртө караган Жалил: "Сен менен сүйлөшөйүн деп келдим эле", деди. Аскар аны укмак түгүл өз алапайын таппай турганын байкады. Ойлоно түштү да мынтти: "Акыбал начар го. Көрүп турбайсызбы?" деп киши укпасын дегендей шыбырады. "Сен биздикине жүрө анда. Ошол жерден башыңды жазып берем. Тамак ичкенде маанилүү кеп айтам." Аскар шак эле жөнөп берди. Үйдөн киши чыкканча алыстап кетүү керек эле. Антпесе уулу бакыт же кыздарынан чыга калып этегине жабышып, жылдырышмак эмес. Ал түгөл азгырбаңыз деп Жалил менен уруша кетишери толук мүмкүн болчу. Жалил экөө дикилдей басып, бат эле Жалилдикине келишти. Жалил жолдон дүкөнгө кайрылып, бир бөтөлкө ара калган. Ошол жерден эле 100 грамм куюп Аскарга сунган. Аскар калчылдай ууртап араң ичип, жеңин жыттап алып, энтиге туруп калды. Жалил бөтөлкөнүн оозун бекитип, ички чөнтөгүнө сала, Аскарды ээрчите үйүнө жөнөгөн. Биртке баскандан кийин Аскар: "Эми өзүмө келбедимби?" деди эс алгандай сүйлөп. "Аскар, азыр үйгө барабыз. Жеңеңе аябай жакшы тамак жасаттырабыз. Анан сага айтчу маанилүү сөзүм бар.
деди Жалил. Калчылдагы басылып, өңү да оңолуп, өзүнө келип калган Аскарды диванда жанында отурган Жалилге отуруп кеп баштады. Аскар, сен баягы колхоздогу экспедитор болуп турган кезде эстейсиңби? Аскар ойлуу отуруп калды. Бир саамдан кийин гана: Жалил байке, ишенесизби? Ушундай сөздөрдү угам. Бирок кара басып башыма эч нерсе кирбей койду. Билбейм байке, эмне үчүн ушундай абалга келип калдым. Аскар, эмесе мени угуптур. Менин ар бир сөзүм болгон окуя, болгон чындык. Ишенесиңби? Ишенейин Жалил байке, айта бериңиз. Ишен Аскар, ишен. Эмесе Аскар, кулагыңа Гүлзар деген ат, жакшынакай бир кыз көз алдыңа тартылбайбы? Эстеп көрчү. Аскар бир саамга көзүн жумуп, бир нерсени эстей албай атты. Акырын көзүн ачып: Жалил байке, кулагыма андай ат угулбайт. Бирок кээде ичкендикиби, эмненики билбейм. Бир татынакай өңдүү кыз түшүмө кире берет. Күлүп турган болот, ыйлап аткан болот. Айтор ар дайым бир бейтааныш кызды көрө берем. Эмесе уга Аскар. Анча-мынча болсо да ошол башка кыздын түшүнө кириши чындык десең болот. Кандай дейсиз? Кандай өңдүү кыз түшүңө кирип атканын билбейм. Бирок сени күтүп жүргөн Гүлзар аттуу бир кыз бар. Болгондо да менин жээним. Жалил байке, эмне деп атасыз? Экспедитор болуп жүргөнүңдө мени издеп келген Гүлзар менен таанышып, көңүлүңөр төп келишип, жигитке жүзүн ачпаган кыздын жүзүнөн өп, ал кыз актыгын сага арнаптыр. Коюңузчу байке, ошондой кантип болсун? Бул чындык Аскар. Экөөңөрдүн көңүлүңөр табышып калган. Жалил баардыгын төкпөй чачпай айтып берип атты. Экөөнүн жолугушуп жүргөндөрүн, Гүлзардын айылга издеп келгенин, ал түгөл Жалил Аскарга тигиле сөзүн улады. Аскар, кептин эң маанилүү жерине эми келдим. Бирок аны айтардан мурун сенден бир убадаңды алайын. Өзүң түшүнүктүү жигитсиң. Так ушул арактын айынан аксап атасың. Жалил байке, менин башымды айлантып, көрүнгөн сөз менен акыл айтам десеңиз жаңылышасыз. Мен да уккам кантип жумуштан бошогонумду. Кызганычтын айынан сейил бошотуптур. Мен бирөөнүн акылына муктаж эмесмин. Туура, сизге рахмат. Моментеп тамак ашыңызды коюп атканыңызга. Мен деле арактын түбүнө түшүп кетейин деген жокмун. Балким бүгүндөн баштап токтотом. Бирок көрүнгөндүн акылынын мага кереги жок. Аскар, болуптур. Менин акылымды укпайлы кой. Экөөбүз иштеп турганда агайын-идей болуп ынак элек. Ини катары сени сыйласам, ага катары алдыман кыя өтчү эмессиң. Үйүңдө чырылдап балдарың сенден үмүт кылып отурушат. А сен эмне кылам десең өзүң бил. Бирок мойнумдагы карыз катары айтып коюшум керек. Аны уккандан кийин өзүңдөн өзүң токтолорсуң. Экөөбүз жатындаш эмеспиз. Бирок өз чукурагыңда ушинтип жатканыңа күйүп атам. Аскар эми ынангандай кулак төшөп калды. Ортодо бир саамдай жымжырттык өкүмсүрө түштү. Анда Аскар, жакшылап ук. Ошол менин жээним Гүлзар сенден кош бойлуу болгон. Коюңузчу, деген Аскар атып турду. Жалил оюна койду, сөзүн токтотпой уга берди. Так ошондой Аскар. Сен аны жакшы көрүп калсаң, ал таптакыр эле башын айланта сүйүп калган сени. Ошол сүйгөндүгү үчүн өз тагдырын тобокелдикке салган. Карабай кеткен, ичип жүрүп алган, эркектик касиетин аракка жеңдирген сендей адам үчүн эмес, өзүнүн сүйүүсү үчүн боюндагы баласын алдырбай көтөргөн. Жаңылып сүйгөндүгү үчүн өзүн күнөөлөсө да, сүйгөнүнөн калган туякты жарыкка алып чыгууну көздөгөн. Алсыз эркекке караганда ал каныкейдей эле эрдик кылган. Жалгыздыкка карабай, ата-энесинен жашырса да наристесин аман эсен төрөгөн. Сен ишенгиң келбейт. Ишенбесең кой, бирок бул чындык. Сейил барды айтпай жүргөм. Анда жашырат деп мени ким кандай күнөөлөшсө, ошондой күнөөлөшсүн. Ошо Сейилдин сенин айыңан ооруп, алсыз болуп калганы үчүн аны аягам. Экөөңөрдүн ортоңорго чагылган түшүргүм келчү эмес. Эми башың бош. Бул да болсо тагдырдын буйругу экен. Сен али жашсың. Баары бир жакаңдагы артып турганга жар керек. Балдарыңа тээк болчу апа керек. Ошондуктан айтып атам. Ал сенин Сейилден кийинки жүрөгүңдү арнаган сүйгөн адамың. Сен канчалык туйлаганың менен ал чындыктан алыс качып кутула албайсың. Угуп атасыңбы? Аскар бир чети таң калыштуу, бир чети аянычтуу, бир чети ишенбей тунжурап угуп отуруп калган. Башын мыкчый жер тиктейт. Анын абалын байкаган Жалил дагы унчукпай отуруп калды. Көз кыйыгы менен сынап карайт. Бир маалда стол үстүндөгү турган бөтөлкөнүн түбүндөгү аракты Аскардын стаканына түгөтө койду. Мага тил алсаң акыркысы болсун, тил албасаң өзүң бил. Эмнеден оорусаң ошондон айыгасың дейт. Ушул сени айыктырып акыркысы болсун. Мына эртеден бери тамак ичип көпкө отурдук. Бул дагы дар болсун. Кана мени карачы.
Аскар күнөлүү кишидей Жалилди көздүн кыйыгы менен карады да Жалилдин колундагы стаканды алып аракты жутуп жиберди. Стол үстүндөгү салаттан оозуна салды. Сөзүм кулагыңа кирип атабы, Аскар? Жалил байке, эгер ошонун баары чын болсо, кантип далилдеп, кантип ишенебиз? Кантип далилдешти айтайынбы? Мага макул болосуңбу? Макулмун байке. Анда мындай кылалы. Эртең менен эрте чыгып, жол жүрүп келишкен Жалил КамАЗын машина токтоочу жайга коюп, экспедитор жигит менен эртең жолугушу тууралуу макулдашып койду да Аскарды ээрчитип жөнөдү. Троллейбуста кетип баратып шаарды биринчи көргөндөй таң кала, кызыгып карап жүрүп отурду Аскар. Жалил аны көрүп бир эсе бооророй, ушундай дартка чалдыккан Аскарга жан ачып баратты. Экинчиден ойлогону Гүлзар менен кандай жолугат, кандай кабыл алат, сарсана болгону да ушул болчу. 5 этаждуу үйдүн алдына барып, Аскарды тургузуп койду да ичкери кирип кетти. Кечки бешим убак болуп калган. Жалил коңгуроону басканда бат эле ичтен ачып атканы билинип, эшик ачылганда Гүлзар көрүндү. «О, Тайеке, келиңиз, жакшысызбы?» деген бойдон мойнуна асыла кучактап калды. «Жаңы эле жумуштан келдим эле. Эмнегедир жүрөгүмдү күлдөгөнүнөн алыстан кабар аламбы, же киши келеби деп аттым эле, Тайеке» деген Гүлзар Жалилден бала бакырасын сурап, терисине батпай сүйүнгөнүн жашыра албай атты. Бирок ошондо да Аскар тууралуу сөз козгой албай атканы белгилүү болчу. Бир маалда столун коюп, дасторкон жайып жатканда Жалил минтти. «Гүлзар, айланайын. Мени кандай ойлойсуң билбейм. Сага кеңешпей туруп бир иш кылдым». «Эмне иш, Тайеке, айта бериңиз?» «Өзүң айтып атпайсыңбы, киши келеби дедим эле деп». Аскарды ээрчитип келгем». «Эмне дейсиз? Коюңузчу». Гүлзардын көзү алая, бир бозоро, бир кызара туруп калды. «Ошондой болуп калды, Гүлзар». «Кантип эле? Аялы, бала бакарасы бар неменеби? Эми араң эсине келиптирби?» «Кереги жок, Тайеке. Кандай келсе, ошондой кете берсин. Ансыз да араң айыгып келаткан жүрөгүмдөгү жарамды тырмабай эле койсун. Кетирип жибериңиз». «Ай, Гүлзар, уксаң. Тайеке, мага таарынбаңыз. Бирок мен эми аны эч качан көрбөй эле коеюн». «Гүлзар, аны мен алып келдим деп атпаймынбы?» «Эмнеге алып келесиз? Эмне ал жетелеме болуп калыптырбы? Мурдунан чүлүктөп алып келгениңиз мага да жакпай калды. Убакыт дарылайт дегендей баарын унуткарып, өзүм менен өзүм болуп калгам. Бир бөлмө болсо да үйүм бар, иштеген жерим жакшы. Анан кайрадан баш оорутуп жүргүн деген турасызбы?» «Гүлзар, уксаң мени. Ал жетелеме болбосо дагы баягы өзүң билгендей бияктагы ооруп кеткен боюнча араң айыгып чыккан. Айыкканы менен мурунку учурун таптакыр эстей албай, эч нерсени түшүнө албай койду. Элдин айтканы менен үй бүлөсүнө таң улагандай болуп калды. Сен жөнүндө айтсам эч нерсени эсинде түшүрө албай жүрөт. Болгону бир кыз эле ар дайым түшүмө кире берет дейт. Балким ошол сендирсиң». «Тайеке, анан ошондой келе соң немени мага эмнеге ээрчитип келдиңиз? Таң улайын, айыгып келаткан жарасын чукуп, ырбатайын дедиңизби? Андай жалдырама келе соңду ээрчитип келип, шылдыңдайын деген оюңуз барбы, Тайеке?» Гүлзар ачуулана сүйлөп жатып ыйлап жиберди. Жалил тура калып, Гүлзарды бооруна тарта, чачынан сылай сооротто. «Гүлзар, кагылайын. Кантип эле сага жамандык каалайын. Билсең, мен Аскарга боорум ооруп атат. Анын келинчеги каза болуп калган. Ал аз келгенсип бул бала кайра иче баштады. Бөөдө Аскарды жок кылып алабыз деп коркуп атам. Балдары энесиз бир ыйласа, ара жолдогу атасы үчүн бир ыйлап, сай сөөктү сыздатып атат». «Я, келинчеги каза болуп дейсизби?» «Ооба, кайра кармаган инсульттан айыга албай койду». «Ой, Тайеке, кечирип коюңуз. Аскар болсо андай деле жетелеме же жалдырама эмес. Болгону баягыдан кийин мурункуларын эстей албай койду деп атпаймынбы? Сен айткандан бери арак да ичпей калды. Мына 10 чакты күн болду. Күндө келет. Качан шаарга барасыз деп. Биякка жетмекке көздөрү 4 чарчы болуп келди. Жолугуп көрчү, Гүлзар». «Анан дагы эмне айттыңыз, Тайеке? Дагы эмнени билет?» деген Жалилди беттей бир нерсени күткөндөй чыдамсыздана сурады. «Болгону ошол. Башка эч нерсе деген жокмун». «Тайеке» деген Гүлзар жагы ылдый жашка карабай, Жалилдин көкүрөгүнө башын жөлөй букулдап кирди. Жалил менен Аскар бөлмөгө өтүп диванга отурушуп, Гүлзарды күтүп калышты. Бирткеден кийин ваннадан чыккан Гүлзар жасана кийинип,
жанагы ыйга чулганган жүзү жок, кызылы кызыл, агы ак болуп жылмая басып кирди. Гүлзар деп кулагына сиңирип келген кеби, болбосо чындап эле эстей калдыбы Айтор Аскар ордунан тура калып, «Гүлзар» деди. «Аскар» деген Гүлзар да Аскарды тиктеп калды. «Гүлзар, сен белең, мен сени ар дайым түшүмдө көрчүмүн» деген Аскар Гүлзарды көздөй кучагын жая, жакындай басты. Гүлзар көз жашына ээ болбой калды. Аскар дей берип, Аскардын кучагына бойурду. Чындап эле түшүңдөгү кыз Гүлзар бекен? Же көрө калып эле түшүмө кирчүсүң дедиңби? Деп тамашалай сурады Жалил чайга отурушканда. Жалил байке, сиз өткөндө айтпадыңыз беле? Балким түшүңдөгү кыз Гүлзардыр деп. Түшүмдөгү кыз Гүлзар экенин өңүмдө көрүп алып, чын эле таң калып отурам. Гүлзар чебеленип чай даярдап, үчөө тең отурушуп калганда, улам Жалилди караган Аскар чыдабай кетти. Сурап жиберди. Жалил байке, мынча болду сурайын. Гүлзар жаман көрбөсүн. Баланы сурайын дедим эле. Жалил Гүлзарды, Гүлзар Жалилди карап, какаган немедей үнсүз отуруп калышты бир саамга. Гүлзар айтсаң? Гүлзар жоопсуз ыйга кирди. Бул сапарда Жалил айтып салды. Аскар, эми туура түшүн. Гүлзар уулуңду атасы менен болсун деп чечкен. Ал бала өзүңдүн бакытың. Эмне дейсиз? Кудай, эмнени угуп атам? Мурун эле эмнеге айтпадыңыз? Гүлзар, алтыным, чын эле ушундайбы? Бакытым өзүмдүн уулумбу? Аскар карбаластап, бир Гүлзарды кучактап өпсө, бир Жалилди кучактай, терисине батпай атты. Жыл өтүп, Сейилдин жылдык ашын өткөрүштү. Аскардын эки энеси, ал түгүл туугандары деле Аскар менен Гүлзардын мамилесинин чет бучкагын угуп жүрүшкөн. Элдин аягы суюлуп, көз өткөн Сейилдин арбагына Куран окушуп, эскерип отурушту. Төрдө уруу аксакалы байбичеси менен отурат. Аскардын эки энеси келинчектери менен тасмал четинде отурушту. Аңгыча карыя кеп баштады. Аскар, айланайын. Башка түшкөн тагдыр ушул экен. Сейил аял затында жок ченебеген жан эле. Жакшы келин болчу. Жакшыны Кудай сүйөт тура. Асылган оору акыры аркы дүйнөгө алып кетти. Эми биздин Курандан башка ырболор эч нерсебиз жок тура. Ылайым жаны жаннатта болсун. Артында минтип чиедей бири-бирин таяган кыздары калды. Шурудай тизилип. Генедейинен 60 тамырын ийип эмизген уулу калды апакелеп. Тагдырдын жазылышынан эч ким качып кутула алган эмес. Аны айтабызбы, муну айтабызбы? Балдарды эне катары бөпөлөр, өзүңдүн жакаңда агартып, түтүн булатаарыңа бүлөө керек. Үйдүн куту сүйүктүү жарда, балдардын энесинде эмеспи? Аскар, өзүңдүн деле башыңан далай өттү, жаштыгың калган жок. Кагылдың, согулдуң дегендей. Могу инилериң эле эмес, биз дагы сенден көптү үмүт кылабыз. Үйүң базар болуп, журтуң шаарга айлансын балам. Инилериң, бир тууган эл журтуңдун тилегин кабыл ал. Биздин угушубузга караганда сөз бышырган, бүлө болчу келин бар экен. Аны алып келер кезиң келди. Кош колдоп бата берип, бүлөбүздү кабыл алалы деп чечтик. Деп кебин улап отурду. Акыры бардыгы бир сөзгө токтолушту. Чоңоюп калган кыздарга түшүндүрмөк болушту. Аскардын эки улуу кызын көндүрүү азап болду. Туугандары ортого алып дээрлик бир күн кечке айтып, акыры көндүрүштү. Ал эми бакыт бат көндү. Себеби мурун деле ар кимден ташталган баласың, башканын баласысың дегенди угуп, ыйлап сыктап, араң сооротуп жүргөн неме Аскар алдына отургузуп алып, мен шаарда иштеп жүргөм. Анда Гүлзар апаң экөөбүз жашачубуз. Мен айылга келгенде Гүлзар апаң сени төрөп бизге берип кеткен. Сага чоңойгондо айталы деп жүргөнбүз. Дагы чоңойгон сайын түшүнөсүң. Ал бүгүн биздикине келет. Деп көп нерсени айтканына макул болду. Туугандар чогулуп күтүп калышканда ак жоолук салынган Гүлзарды жүгүнтүп кийиришти. Отургандар алкап, төрдө отурган уруунун аксакалы колун жая батасын берди. Аскар экөөң бала бакыраң, жерге жээгиң, бир туугандарың менен бактылуу бол, айланайын. Үйүңөргө кут конуп, балалуу үй базар болуп кемибегиле. Ал кишини алакан жайып, коштоп кетишти. Тилээңерди берсин. Бактылуу болгула. Элдик болгула.
балдарыңардын жакшылыгын көргүлө. Чыгарманын аягы.